Кыргызстанда болжолдуу маалыматтарга ылайык 150 миңден ашык киши кант диабетин алып жүрөт. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кант диабетинин эпидемиясы барган сайын кулаш жайып баратканын билдирет. Бул ирет азыртан ар бир 11 адамга табылып жатканы айтылды. Ошентип канында канттын көп болушунан дүйнөдө жылына 3 миллиондон 700 миңдей киши набыт болот. Адистер болсо өтүшүп кеткен учурда диабеттен бөйрөк жабыркап иштен чыгат, бутту кесүүгө аргасыз болот, көз көрбөй каларын айтышууда. Симптомдорду өтө билинбеген оору тууралуу бүгүн да адистер жолугушуп, дартты алдын алуунун жолдорун талкуулашты. 11 канал студиясында бул жаатта иш алып жаткан HelpAge International уюмунун өкүлү Нурдин Сатаров менен көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маектешкен турабыз. Нурдин мырза, куш келипсиз. Саламатсыздар. Адегенде эле сиздердин уюм атайын программа иштеп чыгып, диабет менен күрөшүүнүн жол жобосун иштеп чыккансыздар эле. Сиздердин программа эмнелерди камтыйт? Албетте, азыркы убакта сиз айтып кеткендей, Кыргызстанда официалдуу түрдө 55 миң оору катталган, бирок бул сан жана сиз айткандай 180-150 миңдин чамасында болуш керек. Көбүнчө адамдар диагностикасы жок эле, баягы биздин арабызда жашап жүрүшөт. Биздин программа ошол кант диабетин алдын алуу боюнча иш-чараларды камтыган. Бул иретте биз өз жардам топторун жанагындай каралардын арасында түзүп, ошол өз жардам топтор аркылуу жанагындай алдын алуу иштерин жүргүзүп, кант диабетин тобокел факторларын айтып кетсек, бул аз кыймылсыз, жанагындай таттуу суусундуктарды ичүү, жана мөмө жемиш, жер жемиштерди аз пайдалануу, жана биздин жарандар, өзүңүздөр байкасаңыздар, көп убакта телевизордун алдында, компьютердин алдында көп отурушат, көп кыймыл жок. Ошондуктан салмактары жогору болуп, көп тобокел факторлорду пайда болуп атат. Ошо кант диабетине ошол тобокел факторлорду жоюу үчүн, кант диабетин алдын алуу үчүн биз ошол программаны иштеп чыкканбыз. Бул долбоор 2,5 жылдан бери иштеп келди. Долбоор көп биздин райондор, облустарды камтыды. Ошол кант диабетин алдын алуу боюнча ар кандай семинарлар, иш-чаралар өткөрүлүп атты. Ошол эле маалда ооруну айыктырууга боло турганын белгилеп кетүү керек. Негизи калктын кант диабети тууралуу маалыматы кандай деп ойлойсуз? Биз ошол долбоордун алкагында изилдөө өткөрдүк. Изилдөөнүн натыйжасында карасак, кант диабети жөнүндө, ошол кант диабетин алып келүүчү тобокел факторлор боюнча биздин элде кабар азыраак да. Анткени көпчүлүк убакта кант диабети жөнүндө өзү оору боюнча маалымат аз. Биздин массалык маалымат каражаттарда жана бизде Кыргызстанда кант диабети боюнча атайын иштелип чыккан программа жок да. Албетте башка программалар бар, ден соолук программасы бар. Бизде жугуштуу эмес оорулар боюнча программалар бар, бирок атайын ошо кант диабетине каршы болгон программа жок эсе да биздин. Диабет негизи кымбат оору деп коюшат. Мамлекет экономикасында да залалын тийгизгенин айта кетүү керек. Бирок бул мамлекет тарабынан бул ооруга каршы күрөшүүдө кандай жардамдар бар? Себеби диабет абдан кымбат оору болгондуктан бай өлкөлөрдө өтүшүп кетпеген диабетти дарылоо бир кишиге $1000 ашык каражат кетет экен да. Албетте, бул кант диабети эмне менен коркунучтуу, бул кабылдоолору менен коркунучтуу да. Анткени көз көрбөй калат, жүрөк оорусу, жана инфаркт, мээ кан тамырлары, инсульт, жана диабеттик бут, диабетический стопа деп коебуз. Ошолордун кабылдоолорду, кант диабетин өзүн дарылоо үчүн абдан көп каражат талап кылынат. Мисалы,
эгерде азыркы убакта бүткүл дүйнө жүзүндө 415 миллион оору катталса, ошол 415 миллионго 600 миллиард доллар зарпталат да. Эгерде Америка Кошмо Штаттарынын ар бир ооруга айтып кеткендей жана 11 000 доллар каралса, мисалы Россияда ар бир ооруга 1000 доллардан каралат да. Биздин Кыргызстан боюнча ар бир ооруга бул 136 доллар туш келет да. Анткени бул ооруга биздин мамлекетке только инсулин эле сарпталат. Бул ооруга мисалы жанагындай кабылдоолордун дарылоого, алдын алууга көп акча сарпталыш керек да. Бул алдын алуу үчүн жана дарылоо үчүн. Маегиңизге рахмат айтам. HelpAge International уюмунун өкүлү Нурдин Сатаров менен кант диабети тууралуу баарлаштык. Ийгилик сизге. Бул маалыматка кошумчалай кетсек, Кыргызстанда кант диабетинен 50 000ден ашуун киши жабыркайт. Анын 331 балдар республикалык эндокринология борборун ачуу маселесинин көптөн бери көтөрүлгөнү менен чечилбей келет.